Алтынбек Турбаевич, сизге кайрылып кетейин дедим эле да. Сиз жана айтпадыңызбы? Кыйын күндөр келет. Могу магазиндер тонолот, же болбосо преступник башын көтөрөт дегенди утвердительно айтылып калды да, мындай мүмкүн деген сөзүңүздү башкача бурмалап, аябай катуу азыр соц тармактарда мындай утвердительно айтылып атат. Ушуга бир аз өзүңүздүн позицияңызды болушу мүмкүн дегенди айтып койсоңуз жакшы болот. Эми кечетен бери айтып атпайбызбы? Баарыбыз чогуу ынтымакта болуп иштейли дегенге эми кээ бир журналисттердин ынтымакта иштегиси келбей, сөздү бурмалагысы келсе, эми алардын өздөрүнүн проблемасы да. Мен айткан деле чыгарып атышат башкалар. Бу жерде күч органдары турат. Алар деле жакшы билишет, Америкада эмеде кандай ситуация болуп атканын. Эртеңки күн ошондой күтүлүшү мүмкүн бүт дүйнөдө деген сөз болуп атат да бул жерде. Эми биздин кээ бир журналисттерибиз аман эле болсун. Алар жалпы бүгүн мамлекетте ушундай оор болуп атканда биригип баардыгы өзүнүн жакшы нерселерди жазган ордуна мындай жазып атышкан болсо, эми эмне кылабыз? Эми ар биринин эмесин тыя албайт экенбиз. Мен башкача ойдо айтканмын, ошол ойдо азыр дагы айтып атам. Андай бизде болот деген ой жок. Дүйнөдө ушундай кырдаал түзүлүп атат. Биз дагы ошого даяр болуп, алдын ала иштерди жүргүзүшүбүз керек деген жакшы ойдо айтылган сөз. Рахмат.